Assalamualaikum, Ош Чай каналы кандайсыздар, жақсыларбы? Бүгін 19 май 2025 жыл. Бүгін біз сіздерге Ош шаарыбыздын Жақшы районында ХБКда Визион компаниясы құрған комфорт тұрақ жайынан ХБКның Салиева көчөсүндө жайгашкан ушул домдун жилой 7 этажында, коммерцияга кошкондо 8 этажында 60 квадрат болгон толук 2 бөлмөлүү ремонттору да өтө сонун болгон квартира тууралуу маалымат бермекчибиз. Дарегинде көңүл бура турган болсоңуздар, туугандар, бул Салиева көчөсү Аднасар Оной Оськ район тараптан келе турган болсоңуздар, Бакай банк, Ош электродан бурулуп келесиздер, же болбосом Детский областной Оськ райондо больницаны ориентир аласыздар. Бул жактан туура жүрө турган болсоңуздар, Уркия Салиева алдындагы аллея, Кудайберген базар, бул жагында мектеп, садиктер өтө эле жакын аралыкта жайгашкан, туугандар. Мына жакта Барпа мектеби, садик, мектептер, туугандар. Маршрут каттамдарга жакын, троллейбус. Анда эмесе ремонту менен таанышып барсак, туугандар, 8 этажга чыгып келдик. Муну иштеп жаткан лифт менен чыкканыңыздарда мындай коридорлоруна, полдоруна кафелерден басылган дом толук эксплуатацияга берилген, элдер жашайт, суу, свет баардык шарттары бар. Ушул мындай качественный бронь эшиктерден коюлган. Ушул эшиктен киргениңиздерде азыр кайтып жаткан 60 квадрат болгон 2 бөлмөлүү квартираңызга киресиздер. Бул жагы кире бериши, киргениңиздерде бул жагы кенен, бул жер коридорлуу, кийим чечкени, бул жерде шкафтардын, гардеробдун месталары калтырылган, обойлору, моющий, потолоктору, гипсокартондон люстралары илинген, полдору мындай офисный ламинаттардан басылган, мындай жарыктандыргандар да мындай современный. Аппакай өтө сонун үй. Азыркы учурда негизинен биз өзүңүздөр билесиздер, үйлөрдү тартып жүрөбүз, реклама кылып. Баасы дагы чынында акча керек экен. Өтө жөндүү айтып жатат, туугандар. Узун коридорлор менен туура кирсеңиздер, ашкана бөлмө, 2 спальня, бул жакта жуунуп таранчу бөлмөлөрү. Анда эмесе биринчи бөлмөсү менен тааныштырсак, бул биринчи спальня бөлмөсү, радиаторлор коюлган, терезелер мына күнгөй тараптар. Күнгөй тараптан күн тийип турат. Анын ушул комнатанын бул жагында дагы местасы бар, балкондун. Өтө сонун, бул жактан балкон. Анын мектеп жаныңыздарда, мектеп көрүнүп эле турат. Бул жакта Нурзамандын домдору, негизинен локация сонун. Бул жерге стол коюп, кабинет кылып койсоңуздар деле болот бул жерде. Ушунда ич-бишиңиздерди аткара турган, же болбосо бир адам жата турган спальня койсоңуздар дагы жакшы. Негизинен мындай баада азыр чынында эле жок. Эмнеге сатат билбейбиз аны. Негизинен өтө сонун. Бул жак жуунуп тарануучу бөлмөсү. Полдору мындай кара, кафель, бул жактарда кафель, ремонттору өтө сонун. Суунун напорлору дагы жакшы деп маалымат берди. Бул жерде бети колу жуйсуңуздар, күзгүсү бар. Негизинен жакшы. Бул жагы потолоктору пластик. Андан кийинки бул ажаткана бөлмөсү. Ажаткана бөлмөсүнө дагы сулар чыгыптыр. Сантехниканын турбалары турат. Бир гана эле, туугандар, бул жерге кол чайкаганы оңайлуу коюла экен. Негизинен жакшы бул жагы. Эшиктери дагы мындай жакшы эшиктерден коюлган, аппакай эшиктерден. Бул ашкана бөлмөсү. Ашкана бөлмөсү дагы жакшы негизинен. Тар эмес. Бул терезеси дагы күнгөй тарап. Мектепти карап эле турасыздар. Балдарыңыздар сабактан качтабы, качпайтабы, ушул жерден көрүнүп эле турат. Бир гана кухняны коюптур. Кухняны жакшы коюшкан. Негизинен бир эле маселе газовый плита. Бул жерге плитаны койсо эле тамак аштырган болду, даяр. Андан кийинкиси бул жак
Экинчи бөлмө. Обойлор бул жакта моюшай, люстралар да мындай сол люстралардан коюлуп тур. Терезеси. Күнгөй бет өтө сонун экен. Ушунда жилой 7-нчи этаж. Туугандар, дос тууган уруктарга, группаларга ушундай 2 бөлмөлүү чынында эле баасы экранда болот. Арзан баада сатылган. Квартираны бөлүшүп коюңуздар дос тууган уруктарга, группаларга. Лайктардан басыңыздар. Комментарийге деле жооп берем деп маалымат берди. Комментарийден деле жоопторду аласыздар. Ушул видеону жоготпойм десеңиздер, подписаться кнопкасын басыңыздар.